Калыгул Бай уулу 1785-жылдары азыркы Ысык Көл районунун Карабой айылында жарык дүйнөгө келген. Калыгул уулуя улуу акылман, философ, ири ойчул, нускоочу акын жана заман агымынын өкүлү болуп саналат. Өз доорунун көрөгөч акылга дыйкан, ак караны ажырата билген, келечекти нак сезген жана алаганга салгандай так айтып берген улуя болгон. Калыгул Бай уулу өзү жашаган тарыхый шарт учурундагы кыргыз жергесинде болуп өткөн орчундуу окуялардын, маанилүү иштердин дээрлик бардыгында катышкан. Эл арасын ынтымакка үндөп, кагылышпай, чабышпай, биримдикке чакырган. Калыгулдун тубаса адамгерчилиги, айкөл, даанышмандыгы калың журтка, жалпы элге жаккан. Калыгулдун санат насыят ырлары бүгүнкү күндө да өз ордунда, өз маанисинде касиетин жоготпой келүүдө. Чырпылын сынса талыңдан, чынар болбойт ал кайтып. Чындап ажал келген соң, чыккан жан келбейт ал кайтып. Өткөн өмүр качкан куш, колуңа келбейт ал кайтып. Калыгул Бай уулу, акыр заман айла жакын. Аяк баш болор, баш таш болор, тууганың кас болор, короң бош болор, мингениң жыга жат болор, ыгы жокко жан берип, ыйманың жат болор, тоо токол болор, токол байбиче болор, уй пул болор, кул бий болор. Тегиз жерден тегирмен жүрөр, тексиз жерден бий чыгар. Алка жака салынган кийим чыгар, акча кагаз пул болуп тыйым чыгар, айылың жоодой аңдыган жыйын чыгар, атасынан баласы кыйын чыгар, этеги жок чапан чыгар, эң кийинки баласы тапан чыгар, эри менен тартышса, эрде эркек көп деген аял чыгар. Эркек үндүү аялдын уяты жок, катын үндүү эркектин кубаты жок. Өгүз мүйүз инектин сүтү болбойт, инек мүйүз өгүздүн күчү болбойт. Кээ бир адам көп көрөйт, магдыры жок. Кээ бир адам достошот, тамыры жок. Кайгысыз киши карыбайт, калп айткан киши жарыбайт. Беш тогол өтпөй жай болбойт, пейили тар киши бай болбойт. Көп болуп жылдыз ай болбойт, көөнү тар адам бай болбойт. Арстанбек Буйлаш уулу өмүр баяны. Чыгаан акын, комузчу, ойчу, күүчү обончу Арстанбек Буйлаш Ысык Көл өрөөнүндө 1824-жылы жарык дүйнөгө келген. Арстанбек 14-кө чыкканда атасы берген комузун безилдетип, анча-мынча күүлөрдү черте баштайт. Кожо жашка окшогон чакан жомок поэмалардын ар кайсы жеринен айтып да жиберет. Уккан эл колуңдан айланайын, үйүңдөн айланайын деп Арстанбекке жалынып, анын комузуна ырына уюй баштайт. Арстанбек эл арасында чоң ырчы болуп, кадыр сайга ээ болгон кезде сарбагыштар менен бугулардын мамилеси бузула баштайт. Ошол учурда Арстанбек атасы жана агайын туугандары менен бугулардын чоңдорун караан кылып көлгө көчүп келет. Акын кыргыз эли башынан өткөргөн бир нече зор окуяларды көрөт. Кокон ханлыгынын кыргыз элине кылган бийлигин көрөт. 1850-жылдарынын ичинде Арстанбек көл башындагы туугандары бугулардын чоңдорунун жанына көчүп келет. Бул кезде алоң солго атагы чыгып, бүт кыргыз журтуна ырчы аталып, таанылып келген кези. Арстанбек замандын ушундай түрүн көрүп туруп, Тар заман деген поэмасын ырдаган. Бул поэмасында замандын түрүн өтө чебердик менен мүнөздөйт. Анда элдин малы, башы, жер суусунан айрыларын айтат. Элдин таалайсыз келечегин сүйлөйт. Элден мурунку нат нускалар кетип, кийинчерээк башка эл болоорун сүйлөйт. Арстанбек кошок, арман, санат, терме, керес, ар кыл багыттагы ырлар, поэмаларды жараткан. Айтыш өнөрүнүн ири устаты болгон. Арстанбек Буйлаш уулу 1878-жылы 54 жашында дүйнөдөн кайткан. Арстанбек Буйлаш уулу тар заман. Карылардан кеп уктук, уламадан сөз уктук. Ошондо орус чыгат дечү эле, миң үйлүүгө баш болуп, болуш чыгат дечү эле. Буйрук менен кондурган, конуш чыгат дечү эле. Ушу заман тар заман, азуулууга бар заман.
Бечарага зар заманын келди закымдап, тайган иттей такымдап. Шум жалгандын белгиси, карагайдын таңында, элик болду элибиз, каптаган тузду көтөргөн, көлүк болду эдибиз. Башка чапса, былк этпес, өлүк болду элибиз. Санат. Бир туугандан кем эмес, бирге жүргөн айылдаш, бирүүлүктө агайын, бириңе бириң кадырлаш. Өтүп кетсе өмүрүң экинчи кайра табылбас. Жеринде күлүк болбосо, чоң байгеге чабылбас. Жоо чаппаса жоголбос, жоосунсуз адам оңолбос. Кадырлаш болуп жүрбөсө, адамды адам сагынбас. Оруу сыркоо болбосо, жакында адам карыбас. Тону бутса да, кашыгын көлдү tutsa да, оозундан чыккан сөзүңө зоок куланып утса да, эл мененсиң адамсың, элден чыккан жамансың. Кабарың күнгө кетсе да, жазууга колуң жетсе да, жараткандын дүйнөсү үч колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыккан кийиксиң.